Kırgız elemez dünölük dedi en bay, en güçlü memleketlerde kıyınaldı da. Mına Kudaya şehir bugünkü günde Mart'tan başlap жерде işlep atıp görüp atasızlar көбүнчөсү koş boylu, orukçal getirdik. 18.000 kişi bugünkü günde getirdik. Şu Mart'tan başlap. Buyursa daha getiririz. Buna bugünle ertengmen söyleştik. Hazır bir cumada 3 reis uçup atat. Bilesizler de. Üçüncü günü Oşko, Subota günü Oşko, Sibir uçak, Oşko üçüncü günü. Subota günü aviatrafik uçak, Воскресенье çoğun reis Bişkek'e. Dağı, bugün söyleştik, 2 reis daha koşulat buyursa. Barınar uçasına. Hem cumadan başlap ki, yok sizlerden soranıç, göğünçösüp yerde erkekler, jigitler turasınar. Bugün bizim memleketimizde koronavirus küçük, öte kıyın avalda turar. Anı görüp atasınlar, internet barınlarda var, telefonlar var. Oşol sebepten ben sizlerden soranatılım. Sizler oşaka barganın orduna biyaka kalıp iştegile. Antkeni oşontsengер, sizler ata-enelerge, ügülögerge göbürök payda keltiresizler. Mamleketke göbürök payda keltiresizler. Жерде баргандан кийин кыйын болсо 1-2 жума өтөт, кайра анан кийин келе албай кыйналасыздар. Мына бүгүнкү күндө элчиликте жаштардын арасында тияка болбой, бизди укпай кетип атып, кайра келе албай кыйналып атышат. Күнүгө чалышат, күнүгө интернеттен кат жазышат. Биз ошол жака барып иштемек, көп акча тапмакпыз, үйлөбүздү бакмакпыз деп. Ошол себептен ушундай жагынан мына bizde 4000 vakansiya var. Moskva, Moskovskiy область, başka regionlarda da. Bayqab atasızlarmı? Apat gündörü, misalı başka regionlarda Moskva ile katı varmadı, göğünçösü iştep attı Kırgızlar, işleyin degende. Avuşkalar, orukçallar, boyundavarlar göğü eken. Gevriler aytчы az деп. Ben de oşunda oyloğun öğesiyim, bирок тилекке каршы орукчалар көп экен. Биз аныктабайбыз, аны ар бир авиакомпания өзүнчө аныктайт да. Бирок биз мына аракет кылдык. 3-4 рейс Москванын мэри жардам берип 50% арзандатып берди. 10 миңдин тегерегинде болду. Уктуңарбы аны? Ооба. Азыр мына акыркы арзандатуу 3-күнү болот. Ошко. Барын емес, только koş boylularga жана орукчаларга. Андан отсаңыз, андан кийин эме болбойт. Ушу 20-нын тегерегинде болуп атат. Мен сиздерден суранам. Элчилик бааны аныктабайт. Ар бир авиакомпания өзүнүн баягы кирешесин ойлоп туруп аныктайт. Биз билетти дагы сатпайбыз. Ошону туура түшүнгүлө. Муну ошол ар бир авиакомпания мен билишимче 20-нын тегерегинде болот да, өйдө ылдый. Ошол. Азыр сиз утерени узартып берчек атасыздар. Утерени узартып бергени менен деле утера менен ишке албайт экен дейт кандай. Аны кандай жолдо көтөрүп жүрөбүзбү? Аны кандай? Жок, загранпаспорт. Адикар. Анда тек барыш керек. Анда тек барып алышыңар керек анда. Тек барып, эмне кылыш керек? Кыргызстанга. Ошо Кыргызстанга бизге жолго бересиңерби? Самолет турак. Беребиз. Ошо менен. Я. Кыргызстанда бул жака Азырынча болбойт. Кийинирээк августтан кийин болот, бирок атай силерге договоруңар бар болсо, вызов болуш керек да. Ишканаданбы? Ооба, андан тышкары силерден жанагы коронавирус менен оорубайм деген справка болуш керек. Аны сиз тапшырган. Рахмат. Жакшы. Мүмкүнчүлүк болсо, биякта калып иштегиле. Буюрса барасыңар. Могул апат жака барганда дагы кайра жумуштурбагыла, аякта медицинанын шартын билесиңер. Анча эмес, биякта баары бир жакшыраак. Урматтуу туугандар, саудуулукка чакырам. Баарыңарга ийгилик, жакшылык, жакшы күндөрдө дагы жолугабыз. Макулбы? Жоқ, егерде фактымен иштесе, неофициально болса деле, Ребенка не можем делать СВР наш, кыргызский, потому что папы нету, мать одиночка, а мама гражданка Казахстана.
Эме мындай кылбайсыңбы? Казакстан элчилигине чалып коллега. Мындай кылып биздин укугубуз жок. Эгер Кыргызстан жараны, хотя бы Россиянын жараны болсоңуз, биз укугубуз бар болмок да. А так Казакстан элчилигине барып керек. С консулом созвонись. С ним проблем нет, я... Колго отуруп. Эмне документке келдиңизби? Я. Бишкекке кеткен ғой. Это на отправку, оказывается. Бияқайында отырасың. Кто это сам? Хорошо. Саудовый участок. Вы что-то хотели обратиться? Чуть-чуть внутрь. Да, лучше хорошо. Биринчиси ошо ушкан немеш керек да такталыш керек. Себеби бул деген Жарышқа шықпаймыз. Ай, получается. Артышуыда дағы екі самолет қосылады. Артышуыда Ошқо 3-ші күні, 6-ші күні Ошқо, Бишкекке воскресенье жүрді. Андан кейін дағы екі рейс қосылыз, бұйсы келен бұлы. Ішінде сабырдылық тұқтырға бақыл өтті орында. Азыр бұна көрі отасылар, балалу балдар, қош қойылар, орықшалдар азайбайды. Ошол арасынан студенттерди жанагындай эме башка бир шартка келген балдарды жөнөтүп атабыз. Бирок жаш балдар келиндер иштеп калсаңар жакшы болмок да. Анткени азыр апа аябай күчүп атат Кыргызстанда. Барганда жумушсуз каласыңар, кыйналасыңар. Боюнда бар эмелерди без очередь пусть эметебиз. Записывай без очередь. Боюнда бар Орықчал Россияның Оштауынша, Ош жерге оның қағасын барысын көрсе, Азыр келді, сізге органикен қабылетсін бе? Атышуыда Россия дегендер, ошолор бул жердеги тышкы иштер министрлигине байланыш керек. Булар ошондо Бишкекте же Ошто болгон Россия дипломаттарына тапшырма беришет. қаяқтың кірді? Ушуларды резге кошкула депчи. Ошондой болуп жүрөт болчу. Анткени тияктан келет турган самолет маселесин Ошо жаққа барып қаласыз ба?